Мен эмне үчүн хижап кийишим керек? Сизди кызыктырган суроолорго жооптор. Жакшылыкка чакыр, жамандыктан кайтар сериясынан номер 1. Автору Рыскулов Ниматулла, Мөкүйүа Рахат. Бул китеп Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасынын уруксаты менен басылды. 6-чы басылышы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу окурман. Азыркы заманда жоолук маселеси эң орчундуу, эң көйгөйлүү маселелерден болуп калууда. Ошол эле убакта ушул темада кыргыз тилиндеги китептер жокко эсе болсо да жетишсиз. Элде болсо суроолор көп, талап күндөн күнгө өсүүдө. Ошондуктан мусулман эже карындаш сиңдилерге кала берсе эркектерге да пайдасы тиер деген максатта бул китепчени даярдоого бел байладык. Эл арасында адатка айланган же түшүнүксүз суроолорго жооптор жазылды. Мүмкүнчүлүк болушунча аят хадистердин негизинде жазууга аракет кылдык. Окурман бул китептен жүрөгүн өйгөн суроолоруна бир аз да болсо жооп табат деген үмүттөбүз. Аллах Таала баарыбызды эки дүйнөдө бактылуу кылсын. Мен эмне үчүн жоолук салынышым керек? Биринчи суроо. Шарият буйругандай кийинүү бул демократияга каршы эмеспи? Жооп. Демократия деген түшүнүк бизге батыштан келген. Демократия деген аларда каалаганыңды жаса, каалаганыңды жеп ич, каалаган кийимиңди кий, каалаган нерсеңе ишене бер, каалаганың менен жашай бер дегенди түшүндүрөт. Эгер андай болсо, натыйжасы кандай болот? Албетте, ал нерседен көптөгөн бузукулуктар жаралат. Бул баарыбызга белгилүү нерсе. Кээ бирлер биз силер ойлогондой батыштын демократиясын максат кылган жокпуз деп айтышы мүмкүн. Андай болсо, бизге зыян жетпегидей демократияны бир гана Аллах өзү берет. Анткени ошол зат гана бизге эмне пайда, эмне зыян экенин жакшы билет. Эгер Кудайдын буйругун силер демократияга каршы десеңер, анда төмөнкү мисалды келтирели. Мисалы, сиз врачка ооруп барсаңыз, ал сиздин пайдаңыз үчүн жакшы көргөн тамагыңыздан тыйып, ачуу дарыларды ичүүгө буйрат. Бул сиздин демократияга каршы болсо да, врачтын айтканын аткарасыз. Врачтын билгенден билбеген нерсеси көп. Ошого карабастан анын айтканын жасайсыз. Силер ойлогондой, Аллахтын буйругу демократияга эч убакта каршы келбейт. Экинчи суроо. Батышта аялдар өздөрү каалагандай кийим кийишет. Аларда эркектер азгырылбай эле, бизде азгырылабы? Жооп. Айдан ачык белгилүү алардын сөздүгүндө, түшүнүгүндө аялдын тазалыгы, эркектин азгырылуусу деген түшүнүк жок. Алар нафсилери каалаган нерсени эң жакын жерден же көчөдөн эле бүтүрүп алышат. Аларда бири-биринин көзүнө чөп салуу сыяктуу бузукулуктар жөнөкөй эле көрүнүш. Мисалы, 12-14 жашка чыккан кыздардын бирге жашаган жигиттери бар. Үй бүлөлүү деген аялдын жок дегенде 7-8 ойношу бар. Бул нерселер батыштын статистикалык маалыматтарынан алынган кабарлар. Анткени аларда бузукулукту тыйган мыйзамда, үрп-адатта, диний жактан да тыюу жок. Бузукулуктун бардык түрү таркалган жерди өнүккөн деп айта албайбыз. Жана аларды үлгү тутпайбыз. Андай нерсе кыргыздын менталитетине да, шариятка да туура келбейт. Алла Куранда мындай дейт. Арам нерсенин көптүгү сени кызыктырса да, ыплас менен таза тең эмес. Андыктан, эй акыл ээлери, такыба болгула. Мүмкүн кутулаарсыңар. Маида сүрөсү 100-чү аят. Ибн Масуд разияллаху анхудан төмөнгүдөй хадис жазылып алынган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам силер имма болбогула дегенде, сахабалар имма деген эмне деп сурашты. Ал айтты: Биз эл мененбиз. Алар туура жолго түшсө, биз да туура жолго түшөбүз, адашса адашабыз деп айткандар деп жооп берди. 3-чү суроо. Хижап бул кабык сыяктуу эле нерсе да. Негизгиси жүрөгүң таза болсо болду да. Жооп. Кайсыл мөмөнү караба, кабыгы менен болот. Биз анын кабыгына көңүл бурбайбыз, бирок ошол кабык мөмөнүн өзүнө канчалык маанилүү экенин билесиңби? Ошол кабык бизге мөмөнү бардык сырткы зыяндан сактап берет. Мисалы, мөмө жемиш же момпой суй ала турган болсоң, кабыгы менен аласыңбы же эң негизгиси ичи да сыртынын эмне кереги бар деп кабыгы жок бананды, кагазы жок момпой суйду ала бересиңби? Анын сыңарындай, мөмөгө кабык кандай зарыл болсо, аял затына да хижап кийип, жоолук салынуу ошондой зарыл нерсе. Жүрөгүңдүн таза сакталышы үчүн сен кабык сыяктуу деген нерсенин канчалык маанилүү экенин аңдадыңбы? 4-чү суроо. Эмнеге эркектер каалаганын кие беришет, а силер биз деле тыя бересиңер? Биз деле тыя бербей, эркектерди да тыйгыла, алар бизди карашпасын.
Жооп: эркектер канчалык жасанып кийинишсе да аялдар азгырылбайт. А эгер аял заты жасалганып боёнгон болсо, сөзсүз эркектер көз артат, азгырылат. Ал эми шариятка келсек, тескерисинче эркектерге каалаганын кийгенден тыят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир колуна алтынды, бир колуна жибекти кармап, бул экөө тең менин үммөтүмдүн эркектерине арам деген. Демек, аял затына кымбат баалуу жибектин түрлөрүнөн алтын, бермет, асыл таштардан каалаганын пайдаланса болот. Бирок шарияттын чегинде гана болушу керек. Эркектер аялдарга көөрөө кийилип, табиятынан эле дайыма аялды талап кылат эмеспи? Ошондуктан аялдын жамынып, уялчак болгону дурусураак. Аял өз табиятына кайтса, көптөгөн бузукулуктардын эшиги жабылат. Кыргызда кызга 40 жерден тыюу деген сөз бекеринен айтылган эмес. 5-чи суроо. Хижап кийбесе Аллахтын каргышы тиет деп айтышат. Мен жана мага окшогон кыздар жүрүшпөйбү? Кана каргыш тийгени? Туура. Инсандын инсанга кылган жакшылыгы же жазасы бул дүйнөдө гана болот. Ал эми Аллах сооп жана күнөөнүн жазасын кааласа бул дүйнөдө, кааласа акыретте берет. Эгер адамдын ою менен айтчу болсок, эмне үчүн Аллах фараонду бир канча мөөнөткө кечиктирип койду? Же болбосо эмне үчүн Аллах Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбызды ар кандай балелин түрлөрү менен сынады? Инсан Аллахтын буйругун аткарып, туура жолдо жүргөн болсо да, Аллах аны көптөгөн кыйынчылыктар менен сынашы мүмкүн. Эгер сабыр кылса, күнөөлөрүн кечирип, даражасын көтөрөт. Ошондой эле эгер адам Аллахка күнөө иштерди жасаса, анын тообо кылуусу үчүн мөөнөт берип коет. Бул жөнүндө Куранда Аллах мындай дейт: Биз жакында аларды өздөрү билбеген, күтпөгөн тарабынан акырындап тутабыз. Кезеги келгенде кордойбуз. Мен аларга мөөнөт беремин. Чындыгында менин айлекерлигим абдан күчтүү. Калам сүрөсү 44-45 аяттар. Пенде Аллахтын айтканын аткарса да, аткарбаса да, убакыт өтө берет. Акыры адамзатка берилген мөөнөт да бүтүп, жазалоочу кез келет. Бирок ал убакта кеч болуп, өкүнгөндөн пайда жок. Ал көрүнүш жөнүндө Аллах мындай дейт: Алардын бирине өлүм келген кезде, ал: "О эгем, мени артка кайтара көр" деп айтат. Мүмкүн мен калтырган дүйнөдө жакшылыктарды иштээрмин. Жок, бул өзү айтып келген эле сөз. Алардын артында алар тирилчү күнгө чейин тосмо бар. Момундар сүрөсү 99-100 аят. 6-чы суроо. Хижап жөнүндөгү сөздөр мага тиешеси жок. Мен ансыз деле узун кийинип, денемди жаап жүрөм. Жооп. Денесин жапса эле болду деген туура эмес түшүнүк. Мейли, денесин жапты дейли. Бирок кыска, тар, тор, денеси көрүнгөн, өтө ачык түстүү, элдин көңүлүн бура турган кийимдер эч качан хижап деп эсептелбейт. Хижапты кийип, атырларды буркуратып, себинип, басканын үндөрүн өзгөртүп көчөгө чыкса, ал накта жылаңач жүргөндүк болуп эсептелет. Себеби ал элдин баарынын көңүлүн өзүнө бурдуруп жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде алар кийимчен жылаңачтар деп аталат. 7-чи суроо. Денеде бир тиштем эт бар. Ал оңолсо бүт дене оңолот, ал бузулса бүт дене бузулат деп жүрөктүн тазалыгы жөнүндө айтылат. Демек, менин жүрөгүм таза, мен да тазамын. Бул сөз хадисти туура эмес түшүнүүдөн келип чыккан ой. Алгач хадистеги оңолуу дегенди кандай түшүнөбүз? Мисалы, калемдин максаты жазуу. Эгер ал жазса пайдалуу, жазбаса пайдасы жок. Ошондой эле сааттын милдети убакытты так көрсөтүп берүү. Эгер туура так көрсөтүп бере албаса, анын пайдасы жок. Ошонсуңарындай эле дененин максаты Аллах үчүн сажда, руку кылып, анын тыйган нерселеринен тыйылып, буйруктарын аткарып, адал иштерди жасоо. Ушул нерселерди аткарганда гана дене оңолгон болуп саналат. Эгер аткарбаса, ал оңолбойт. Жүрөгүм таза деп Аллахтын буйруктарын аткаруудан алыс болсоң, ал өзүңдү өзүң алдаганың. 8-чи суроо. Исламдагы хижап менен өзүм каалаган кийимдин ортосун тандап алсам болбойбу? Бул эң жаман айлекерлик болуп эсептелет. Биздин арабызда бузукулукту таркатууну каалагандар мына ушул жолду пайдаланышат. Тилекке каршы ошондой адамдардын кесепетинен ушундай кийимдер таркалууда. Туура, ал башын бүт денесин жапты, бирок ал башы менен денесин эмне менен жапты? Башын болсо белектерди кооздогон жалтыр-жултур жипке окшогон кездеме менен ороп алган. Ал нерсе жакындагы, тургай, узактагы адамдардын көңүлүн бурат. Астына болсо тар жукашым кийип алган. Бул хижапка караганда жакшы, ары-бери басып кыймылдаганга ыңгайлуу деп айтылат. Бирок эркекке окшогон аялдарга Аллахтын каргышы болсун деп хадисте айтылган аялдардын катарына кошулуп калганын өзү да байкабай калат. Ата-бабаларыбыздын кыштын кыштай, кыздын кыздай болгону жакшы деп айткандай, сөздөрү да жөн-жөндөн чыкпаса керек. 9-чу суроо. Эгер хижап кийсек,
Анда эркектер биздин сулуулугубузду көрө албаса, биз кантип турмушка чыгабыз? Шарияттын жолунан сырт өздөрү табышып, сүйлөшүп үйлөнгөндөрдүн 40%га жакыны биринчи жылдын ичинде эле ажырашууга дуушар болушууда. Ал эми ийгиликтүү үй бүлөлөрдүн курулуусу шарияттын чегинде үйлөнгөндөрдө гана болот. Анткени үйлөнүү бул ибадаттын катарына кошулат. Ал ибадатка күнөө менен жетүү мүмкүнбү? Эгер аял заты сулууланып жүрө берчү болсо, эркектер ага кооз кийим же саат катары гана көңүл буруп, убактылуу көңүл ачуу үчүн гана пайдаланат. Барган сайын аялдын баркы кете баштайт. Эмне сен ошондой болууну каалайсыңбы? Аллахтын буйругуна баш ийип, өз сулуулугун чоочун эркектерден жашырып, хижаб кийген аял Аллахтын алдында да, эл арасында да барктуу болот. Акыркы убактарда маалым болгондой, хижаб салынгандарга жуучулар экесе көбөйгөндүгү байкалат. Ошондуктан кеп сулуулукта эмес, элибизде төмөнгүдөй сөз бар эмеспи? Сүйгөнүң болсун капкара, жүрөгүң болсун таптаза. 10-чу суроо. Алла сулуу, сулуулукту жакшы көрөт деп айтылат. Боёнуп, сулууланып жүргөн аял абдан сулуу көрүнөт. Эгер мен боёнуп, сулууланып көчөгө чыксам, эмне Аллах менден нааразы болмок беле? Туура, Алла сулуулукту жакшы көрөт. Бирок эркектерди азгырып, аларды күнөөгө, бузукулукка түрткөн сулуулукка Аллахтын ыраазычылыгы эмес, тескерисинче каары келет. Эми косметикалык каражаттар жөнүндө илимий далилдерди келтирели. Египеттеги Александрия университетинин медицина илимдеринин доктору Вахба Ахмад Хасан косметикалык каражаттарды изилдөөдөн кийин төмөнгүдөй жыйынтыкка келген. Косметикалык каражатты колдонгон адамдын бет териси 2 жылдын ичинде өзүнүн табигый сулуулугун жоготот. Бул табигый сулуулугун жашырып, химиялык каражаттар менен кооздонгондугунун натыйжасы. Кашты ар кандай жолдор менен терип, каш калемдерин пайдалануу, макияждарды колдонуу бел терисине өтө зыяндуу. Анткени кандай косметика болбосун, ал сымап, коргошунга окшогон оор кендерди какао майларын аралаштыруу менен жасалат. Аны пайдаланып көчөгө чыкса, тери күйүп, бетте көздүн айланасында бырыштардын пайда болуусун тездетет. Ошентип, беттин териси бузулат. Ал бузулгандан кийин ал аял боёнбостон көчөгө чыга албай калат. Натыйжада өзү бузуп алган сулуулугун жашыруу үчүн косметикадан ажырай албай калат. Ал эми Аллахтын буйругун аткарып жүргөн аял ар дайым өзүнүн сулуулугун сактап калат. Күндө да, көлөкөдө да жүрүү ал үчүн коркунучсуз. Күнүнө 100 жолу болсо да бетин жуугандан коркпойт. Зыяндуу жасалма сулуулуктан табигый сулуулук артык эмеспи? Ошондуктан өз пайдасын ойлогон косметикалык фирмалардын жалган рекламалары сени азгырбасын. Чоң эне тайнелерибиздин жашоосун карасак, карыса да 2 бети кызарып, балпайган байбиче болуп, төрүбүздүн куту болуп отурат го. Анткени алар экологиялык жактан таза деп эсептелген сүт, айран, сүзмө, каймакты колдонушкан. Эми ошол эле курактагы косметика колдонгон аял менен косметика колдонбогон аялды салыштыралычы. Кимиси сулуу, өзүңөр эле тыянак чыгаргыла. 11-чи суроо. Мен хижаб кийбейм. Кийген кийимим, себинген атырым менен эркектерди азгырам деген ниетимде да жок. Силер айткандай менин кийимим эркектердин сезимин ойготпойт. Кийген кийим менен эркектерди азгырат деген сөз аша чапкандык. Бул сен үчүн аябай жеңил, оңой нерсе. Анткени зыян жеткирүүдө ниет шарт эмес. Мисалы, автобуста баратсаң, жаныңдагы адам тамеки тартып, түтүнүн сен жака карай үйлөсө, сен аны мага зыян жеткирип жатасың, бул кылганың туура эмес деп тыйсаң, ал мен сага зыян жеткиргеним жок, зыян жеткирүү ниетимде да жок деп актанса, сен аны кабыл аласыңбы? Сен эркек болбогондон кийин алардын сезимдери, азгырылуусу жөнүндө тыянак чыгара албайсың. Анткени эркектердин табияты кандай жаралганын билбейсиң да, туурабы? Турмушка чыга элек жаш кыз, бала төрөш, аны багып чоңойтуш оңой эле да деп айтса жарашабы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде келет. Эгер аял көчөгө чыкса, шайтан аны кооз көрсөтүп коет. Тирмизи. Эмне бул хадисти аша чапкандык деп эсептейсиңби? Дагы бир хадисте, келечекте үммөтүмдүн акыркыларында кийимчен жылаңачтар чыгат. Албетте, алар каргышталгандар. Ал эми Абу Даудтан айтылган сахих хадисте мындай делет. Эркектин кийимин кийген аялга, аялдын кийимин кийген эркекке Аллахтын каргышы болсун. Ошол себептүү кээ бир алымдардын фатвасында шым эркектердин кийими болгондуктан кең болобу, тар болобу аны кийгенге тыюу салынат. Абу Даудтан айтылган дагы бир хадисте мындай делинет. Кайсы бир аял атыр себинип, бир элдин жанынан өтсө, ал аялдан атыр жыттанса, ал аял зына кылган болот. 12-чи суроо. Мен намаз окуймун, Куран окуймун, жана башка жакшы иштерди көп кылам. Алла кечиримдүү, ырайымдуу, мээрими кенен. Жоолуксуз жүргөндөгү күнөөлөрүмдү кечирет да. Инсан дайыма кылган жакшылыгын эсептейт, аларды унутпайт. Ал эми кылган күнөөлөрүн эсептебейт, тескерисинче унутуп коет. Эгер сага бирөө жакшылык кылса, кыйналган убагыңда жардам берсе,
ага абдан ыраазы болосуң. Кайра рахмат айтып, ал адамды жакшы көрүп каласың. Ага да жакшылык менен жооп кайтарасың. Аллах сага көптөгөн ырыскыларды берип жатат го. Демек сен да ага шүгүр кылып, буйруктарына моюн сунуу менен жооп беришиң керек, туурабы? А бирок сен анын жакшылыктарына күнөө менен жооп берип жатпайсыңбы? Ыйык хадисте төмөнкүчө айтылат. Акылдуу адам өз нафсисин тыйып, өлүмдөн кийинки жашоо үчүн амал кылат. Күчсүз адам нафсине ээрчип, Аллахтан үмүт кылат. Термизи. Аллахтын буйругуна баш ийбей, айтканын аткарбастан туруп, анын рахматынан үмүт кылып, кечиримин тилөө бул надандык, Аллахтын буйругун жеңил санагандык болуп эсептелет. 13-чү суроо. Мен Аллахтан хидаят, туура жолду күтүп жашап жатам. Аллах буйруган күнү салынам да. Анда бул сөздөн эмнени түшүнсөк болот? Аллах башкаларды туура жолго баштап, сени таштап койгонда. Ошондо маани келип чыгат да. Жок, андай эмес. Аллах Таала бизге кайсы нерсе пайда, кайсы нерсе зыян экенин айтып, баарына капырбы мусулманбы бирдей эскертүү берген. Аллах Куранда мындай дейт. Аны эки жолго, жаман жакшы багыт алдырдык. Балат сүрөсү 10-аят. Жакшылык менен жамандыкты бизге эскерткен, бирок адамдардын айрымдары туура жолду тандап, Аллахтын буйруктарын аткарып, тыйгандан тыйылат. Аллах айтат. Биз үчүн умтулуп аракеттенгендерди биз туура жолго алып барабыз. Албетте Аллах жакшылык кылуучулар менен бирге. Анкабут сүрөсү 69-аят. Аллах аларга жардам берет. Ал эми баш тарткандар жөнүндө мындай дейт. Эгер ким мээримдүүнү эстөөдөн баш тартса, анда ага шайтанды жандоочу кылып коебуз. Ал анын досу болуп калат. Шайтан баштаган жакка кете бере турган болуп калат. Зухруф сүрөсү 36-аят. Демек андай адамдарга шайтан бул дүйнөнү кооз көрсөтүп коет. Дагы тереңирээк түшүнүү үчүн мисал келтирели. Эгер мен көчөдө бара жатсам, эки киши менен баландай жерге барышыбыз керек. Оңго кетелүү же солго кетелүү деп сураса, мен оң жакка барсаңар деп алар бара турган жердин дарегин айтып көрсөттүм. Бирөөсү мен айтканды угуп оң жакка кетти, а бирөөсү мага ишенбестен сол жакка кетти. Мен эмне кылмак элем? Өзү тандаган жолдун кыйынчылыктарын өзү тартат да. Бул жерде айтайын дегеним, экөөсүн да туура жолго баштадым, айттым, таштап койгон жокмун, туурабы? Же болбосо бир киши ооруп калды дейли, ал врачка барбады, элдик табыптарга да барбады. Тезирээк айыгуунун аракетин кылбастан эле Аллах шыпа берүүчү, өзү айыктырат деп отура берсе, сакайып кетпейт да, тескерисинче оорусу күчөп кетет да, туурабы? Анын сыңарында эле хидаят күтүп жатам деп аракет кылбай отура берүү туура эмес. Аракет кылсаң берекет деген сөз бар го элибизде. 14-чү суроо. Баарыбызда эле күнөө бар да, периште эмеспиз да. Туура, баарыбыз күнөө кылабыз, бирок ар бир жасалган күнөө иштин аягы эки түрдүү болуп бүтөөрүн унутпашыбыз керек. Эгер сен күнөө кылып, артынан өкүнүп тооба кылсаң, кайрадан күнөө иш жасабасаң, Аллахтын ыраазылыгына жетесиң жана ошону менен бирге эле күнөөлөрүң кечирилет. Эгер тооба кылбастан күнөө иш жасаганыңды улантсаң, Аллахтын каргышына каласың, күнөөлөрүң да кечирилбейт. Адам ата ката кетирди, бирок артынан өкүнүп тооба кылды. Аллах анын тообасын кабыл кылып, күнөөсүн кечирди. Ал эми иблис да күнөө кылды, бирок Аллахтан кечирим сурабады. Ошол себептен анын каргышына калды. Кел, ошондуктан биз дагы адам атанын жолун тандап, кетирген күнөө кемчилигибизге тооба кылалы. Аллахтан кечирим сурайлы. Анын түз жолуна түшөлү. Аллах Куранда мындай дейт. Кимде ким зулумдук кылган соң, жакшылык иштерди жасаса, Аллах аларды кечирет. Чындыгында Аллах кечиримдүү, боорукер. Майда сүрөсү 39-аят. 15-чи суроо. Туура, хижаб салынышым керек. Каршы эмесмин. Андай ниетим бар, бирок келечекте салынам. Бардык амалдар, иштер ниетке жараша деп айтылат ыйык хадисте. Бир ишти аткарууну ниет кылып, алдыңа көптөгөн жакшы максаттарды коесуң. Бирок ошол көздөгөн максатыңа жетүү үчүн ниет кылып коюу аздык кылат. Ниет аракет аркылуу гана ишке ашат. Мисалы, үй сатып алышым керек эле деп аракет кылбастан жүрө берсең, үйлүү болуп калбайсың да. Же болбосо врач болом деп ниет кылып, бирок ал үчүн аракет кылып билим албасаң, врач болуп калбайсың да, туурабы? Ниетим бар, азыр эмес дейсиң. Күндөр өтө берет, а бирок ошол өткөн күндөрдө сен канчалаган күнөөгө батып, канчалаган эркектерди азгырып жатканыңды билесиңби? Же бул дүйнөдө канчалык өмүр сүрөөрүңдү билесиңби? Карындашым, кеч болуп кала электе ниетиңди ишке ашырууга аракет кыл. 16-чы суроо. Жоолукка каршылар көп, мен ага туруштук бере албаймын. Сага хижаб салынган эмес, тескерисинче күнөөгө түшкөндөр тууралуу айтайын. Кээ бир кыздар университет боюнча биринчи жолу шорттаны, мени юбканы мен кийгемин деп сыймыктануу менен айтышса, кээ бирлери мен бир эле убакта 5 жигит менен сүйлөшүп жүрөм деп, же болбосо мен 2-3 жолу аборт жасаткам деп
өздөрү жасаган күнөө иштери менен мактанышат. Күнөө иштерине тоо кылбастан кайра алышы менен мактангандар толуп жатат. Булар жалган дүйнөнүн азгырыгына алданып, акыретін ойлобогондор. Күнөө иштерине мактанган адамдар тууралуу Аллах мындай дейт. Ооба, ким жамандыктан пайда тапса жана күнөөгө чырмалып батса, анда алар отту ээлөөчүлөр. Алар анда түөлүккө калышат. Бакара сүрөсү 81-аят. Эмне үчүн сен Аллахтын буйругун аткарып, хижаб кийип, жоолук салынганың үчүн уяласың? Тескерисинче туура, таза, чыныгы дин жолунда жүргөнүң үчүн Аллахка чексиз шүгүр кылып, бул нерсе менен сыймыктанышың гана керек. Анын буйругун аткарсаң, эки дүйнө бактылуулукка жетесиң. Ал эми ким ыйман келтирип, жакшы иштерди жасаса, ага жакшы сыйлык бар. Ошондуктан ишибизди жеңил кылууну айтабыз. Кахф сүрөсү 88-аят. Эй ыймандуулар, эгер силер Аллахка жардам берсеңер, ал да силерге жардам берет. Жана силердин кадамыңарды бекем кылат. Мухаммад сүрөсү 7-аят. 17 суроо. Менде жаман адаттарым көп. Тамеги тартам, дискотекага барам, жалган сүйлөйм. Бул жашоодо жыргаш керек да. Эгер мен шариятты кармансам, жаман адаттарымды ташташым керек да. Бирок мен таштай албаймын. Аллах ыраазы боло тургандай жүрө да албаймын, элестете да албаймын. Бул суроого биринчи жооп катары Умар разияллаху анхуны айталы. Мусулмандар Эфиопия мамлекетине хижрат кылып жөнөп жатышкан. Ошондо бир аял жүктөрүн улоосуна артып жатканын көрүп, Умар «Кайда жөнөдүңөр?» деп сурады. Анда аял «Ушул орунду силерге калтырып, Кудайыбызга сыйынганы кетип атабыз» деп айтканда, Умар «Кудайыңар жардам берсин» деди. Ал убакта Умар мусулман эмес болчу. Аял күйөөсү келгенде Умардын сөзүн айтты. Аялынын сөзүн угуп, «Сен Умарды мусулмандай сүйлөп жатасың. Умардын эшеги мусулман болушу мүмкүн, бирок өзүнө эч качан ишенбеймин» деди. Ошондой эл жек көргөн Умардан эч кимдин оюна келбегендей адам чыкты. Халифалык деңгээлге жетти. Ойлонуп көрчү, Умар ким эле ким болду, а сен деле болсо жаман адаттарымды таштай албаймын дейсиң. Ким Аллахтан корксо, ага чыгып кетүү мүмкүнчүлүгүн түзүп берет. Түрдүү кыйынчылыктардан чыгып кетүүгө жол ачып берет. Талак сүрөсү 2-аят. Эми экинчи мисалды келтирейин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын убагында элдер аракты күн сайын 5 маал ичишет эле. Бирок Аллах харам кылган күнү элдин баары арактарын көчөгө төгүшкөн. Төгүлгөн арактар көп болгондуктан сел болуп аккан. Кээ бир сахабалардын айтуусуна караганда, көчөлөрдө 40 күнгө чейин арак сасып турган. Бул нерсе элдин баарысы аракка берилип кеткендигинен кабар берет. Бирок ошого карабастан таштап салышты го. Ошондуктан напсың каалаган нерсени таштоо дарыдай ачуу, бирок денеге пайдалуу. Азыркы учурда деле көптөгөн актер, ырчылар, наркоман же болбосо криминал чөйрөсүндө жүргөн кылмышкерлер да ошол жолдордон Аллахтын жолуна кайтышпадыбы? Эгер сен Аллахтын жолуна түшсөң, буйурса эч качан өкүнбөйсүң. 18 суроо. Мен бул жолго түшсөм, дос, жар, тууган туушкандарым менен мамилемди бузуп албаймынбы? Алла Куранда мындай дейт. Акыйкатта ыймандууларга жана сооп иш кылгандарга мээримдүү, жакшы көрүү сезимин тартуулайт. Бири-бирине болгон жакшы көрүү күчөп, натыйжада Аллахтын сүймөнчүлүгүнө ээ болушат. Мариям сүрөсү 96-аят. Эгер Аллах ыраазылык үчүн ибадат кылсаң, анын сүйүүсүнө жетесиң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде: Алла эгер бир пендесин жакшы көрсө, Жабраилди чакырат да ага айтат: Мен баланчаны жакшы көрдүм, сен да аны жакшы көр. Аны Жабраил да жакшы көрүп асманда кыйкырат. Аллах баланчаны жакшы көрөт, силер да жакшы көргүлө. Ошондо аны асман ээлери жакшы көрөт. Андан кийин аны жердегилер кабыл алышат. Алла кимди жаман көрсө, Жабраилди чакырып: Мен баланчаны жаман көрөм, сен да жаман көр дегенде, ал да жаман көрүп, анан асманга кыйкырат. Аллах баланчаны жаман көрөт, силер да жаман көргүлө. Ошондо аны асман ээлери жаман көрөт, андан кийин жердегилер да жаман көрүшөт. Муслим. Мен бул жолго түшсөм, дос, жар, тууган туушкандар менен мамилемди бузуп аламын деп ойлонбо. Эгер туура жолго түшсөң, сени менен мамиле кылгандар экиге бөлүнөт. Биринчиси сенден бул нерсени күтпөгөндүктөн сүйүнүшүп, алар да сага кошулуп шарият жолуна түшүшү мүмкүн. Эгер сен алардын туура жолго түшүшүнө себеп болсоң, көптөгөн соопторго ээ болосуң. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: Ким бирөөгө жакшы ишти үйрөтсө, аны жасагандай соопко ээ болот. Экинчиси, ал эми сенин дин жолуңа түшкөнүңдү көрө албагандар сени маскара кылып шылдыңдашат. Ал жөнүндө Куранда мындай дейт: Ал күнү залым бармактарын тиштеп минтет. О аттиң,
мен пайгамбардын артынан ээрчисемчи, о мен куруп калайын, мен баланчаны дос кылбасамчы. Фуркан сүрөсү 27-28 аяттар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде мындай дейт: Албетте, Аллах байлыкты сүйгөн да, сүйбөгөн да пендесине берет. Бирок динди сүйгөн пендесине гана берет. 19-суроо. Шарият жолунда жүрүп деле кээде күнөө иштерди жасап коюшум мүмкүн да. Анда мен мунафык эки жүздүү болуп калбаймынбы? Бул шайтандын азгырыгы. Анткени ал сен каалаган туура жолду кыйын көрсөтүп, күнөө туура эмес иштерди кооз жеңил көрсөтүп коет. Күчүңдүн жетишинче жакшы иштерди жасаганга умтула бер. Анткени Куранда Аллах мындай дейт: Аллах ар бир жанга мүмкүнчүлүгү жеткен гана милдетти жүктөйт. Ар бир жандын жасаган жакшылыгы өз пайдасына, ал эми жамандыгы өз зыянына. О эгем, эгер унутуп же жаңылып калсак бизди азаптай көрбө. О эгем, бизге мурункуларга жүктөгөнүңдөй оор жүк, милдет, жоопкерчилик жүктөй көрбө. О эгем, бизге күчүбүз жетпегенде жүктөбө. Бизди оттон куткар, бизди кечир, бизге ырайым кыла көр. Сен биздин кожоюнубузсуң. Капыр коомдорго каршы алардын үстүнөн жеңишке жетүү үчүн бизге жардам бер. Бакара сүрөсү 286 аят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте мындай дейт: Кайсыл иштен силерди тыйсам, андан алыс болгула. Кайсыл ишке силерди буйрусам, ал ишти күчүңөрдүн жетишинче аткаргыла. Бухари, Муслим. Сен жакшы ишти ойлосоң эле шайтан аны кыйын оор көрсөтөт. Анткени Аллах Куранда мындай деген: Ал шайтан аларга убада берип, аларды үмүттөндүрөт. Бирок шайтандын убадалары болгону азгырык гана. Ниса сүрөсү 120 аят. Бирок шайтандын аракети алсыз. Анткени шайтандын айлакерлиги алсыз. Ниса сүрөсү 76 аят. Шайтан адам пендесин азгыруу үчүн зордук зомбулук же кандайдыр бир кара күч колдоно албайт. Колдонууга мүмкүнчүлүгү дарамети да дээрлик жок. Бирок пендени азгырат ыймансыздык, күнөөгө түрткүлөгөн ар кандай жаман ой сезимдерди ойготот. Шайтан аларды жолдон азгырып терең адашууга алып барууну каалайт. Ниса сүрөсү 60 аят. Шайтан пендени азгырып, өзү кутулуп кетет. Ал жөнүндө Аллах Куранда мындай дейт: Иш бүткөн соң, бейишке кире тургандар бейишке, тозокко кире тургандар тозокко кирген соң, шайтан ырасында Аллах силерге чындыкты убада кылган. Мен да убада кылдым, бирок силерди алдадым. Менде силерди чакыргандан, азгыргандан башка бийлигим жок эле. Ошентсе да чакыруумду кабыл алдыңар. Андыктан мени жемелебестен өзүңөрдү жемелегиле. Мен силерди куткара албаймын, силер да мени куткара албайсыңар. Чынында, мен мурда эле мени Аллахка шерик кылууңарга каршы болчумун дейт. Албетте залымдарга оорутуучу азап бар. Ибрахим сүрөсү 22 аят. 20-суроо. Менин шарият жактан терең билимим жок. Ошол билимсиздигим менин жолук салынуума тоскоол болуп жатат. Бул нерсе шылтоо эмес. Анткени биз техника, илим-билим өнүккөн 21-кылымда жашап жатабыз. Сага керектүү болгон маалыматты издесең китептер, аудио-видео кассеталар, кала берсе интернеттен да табасың. 21-суроо. Мен хиджаб кийсем мага кандай пайда алып келет? Хиджаб кийүү, намаз, орозого окшош эле парыз болуп эсептелет. Бул Аллахтын буйругу. Алла бизге буйрук кылган нерсени талкуулап, мага бул нерсе жагат же жакпайт дебестен, биз дароо аткарганга аракет кылышыбыз керек. Эгер сен хиджаб кийсең, анда башка ибадаттар сага жеңил болуп калат. Ошондой эле Аллахтын ыраазылыгына жетесиң. Ал жөнүндө Куранда: Акыйкатта ыйман келтирип, Аллага ишенгендер жана жакшылык иштерди кылгандар, алар адамдардын эң жакшысы. Аларга жараткан тарабынан төмөн жактарында өзөн дарыялар агып турган бейиш бактары түөлүккө сыйлык үчүн берилет. Алла Таала аларга ыраазы болот жана алар да Аллага ыраазы болушат. Бул сыйлыктар өз жаратканынан корккон таквалар үчүн гана. Байина сүрөсү 7-8 аяттар. Ал эми төмөнкү аят Аллахтын буйругунан баш тарткандар үчүн. Ал эми ким менин эскерүүмдөн, Курандан баш тартса, анда ага машакаты оор турмуш берерим шексиз. Андайларды Аллахтын сансыз жакшылыктарын көрбөгөн, көргүсү келбеген, тескерисинче баарын чанып, мен бардык ийгиликтерге өзүмдүн акылдуулугумдан жетип жатам деген капырларды кыямат күнү махшар майданында, кыяматта сокур кейипте жыйнайбыз. Ал: О эгем, мени эмнеге сокур кылып тирилттиң? Чындыгында мен дүйнөдө көрчү эмес белем, дейт. Алла: Мына ушундай, анткени сага аяттарыбыз келген эле. Ошондо сен аларды, Курандын аяттарын башкача айтканда аткарган эмессиң, амал кылган эмессиң, унуткансың, чангансың.
ошол сыяктуу бүгүн сен да унутта каласың деп айткан. Чектен чыгып, эгеңдин Курандагы аяттарына ыйман келтирбеген адамды да ушундай жазалайбыз. Албетте акырет азабы ары катуу, ары түөлүктүү. Тоха сүрөсү 124-дөн 127-ге чейинки аяттар. 22-чи суроо. Алла ыраазы боло тургандай сырткы көрүнүш кийим кандай болуш керек? Мен силерге исламдагы кийим кандай болуу керек жана кимдердин алдында кийинүү керек экендигин түшүндүрөйүн. Хижаб деген өзү эмне? Хижаб бул жабуу, бекитүү, жашыруу дегенди түшүндүрөт. Хижаб жөнүндө Куранда мындай айтылат. Момун аялдарга айт, ар кайсыл эркектерди кароодон көздөрүн сакташсын, жана уяттуу жерлерин аяга суюктук кылуудан сакташсын. Башка эркектерге сулуулуктарын көрсөтпөсүн, көрүнүп тургандан башкасын, бети, колу, бутунун томуктан ылдый жагы, жоолуктарын көкүрөктөрүнө чейин жаба салынышсын. Сулуулугун көрсөтүшпөссүн, бирок өз күйөөсүнө, аталарына, кайнаталарына, өз уулдарына, өгөй уулдарына, бир тууган ага-инилерине, алардын уулдарына, эже сиңдилердин уулдарына, мусулман аялдарга, кол алдындагы күңдөргө, аялга муктаждыгы, кумарлануусу болбогон, абдан картайган, өтө жаш же дагы башка, маселен эч нерсени түшүнбөй калган, кумарлануусу такыр жок жинди кызматкерлерге же болбосо аялдардын уяттуу жерлерин билбеген, ага азырынча баам парасаты жетилик наристелери көрсөтсө болот. Анан да көмүскө кооздуктарын башкаларга көрсөтүү үчүн буттарын жерге катуу уруп жүрүшпөсүн. Аялдар буттарына мончокторду же башка жасалгаларды тагып алып, анын үнү угулуш үчүн буттарын жерге урбасын же бийлебесин. Эй момундар, баарыңар Аллахка гана тобо кылгыла, балким азаптан кутулаарсыңар. Нур сүрөсү 31-аят. Төмөндө Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасынын Азирет муфтийи Жалилов Чуагажынын ислам кийимдери туурасында чыгарган фатвасы менен тааныштырабыз. Ислам шариятында аврат деп эсептелген дененин бөлүктөрүн жаап жүрүү милдеттүү парз катары таанылат. Аял затынын жүзү жана эки колунан, манжаларынын учунан баштап билек муундарына чейинки аралык башка денесинин бүтүндөй бардыгы аврат деп саналат. Кийимдин милдеттүү болгон шарттары. Биринчиси, кийилген кийимдин туруш турпатынын өзү жасалга болбоосу. Экинчиси, кийимдин алдындагы дененин көрсөтпөй турган деңгээлдеги калың болуусу. Үчүнчү, мүчөлөрдүн көлөмүн аныктабай турган деңгээлдеги кенен болуусу. Төртүнчү, адамдардын көңүлүн өзүнө тарта турган атырлар жана жыпар-жыттарды сүйкөлгөн болбоосу. Бешинчи, эркектердин жана фасык, шарият жолунда түз жүрбөгөн аялдардын кийимдерине окшош болбоосу. Алтынчы, шухрат, башкалардан өтө айырмаланган жана оочулонгон кийим болбоосу. Жети, дененин жүз жана эки колдон башка мүчөлөрүнүн баарын жапкан болуусу. Аялдын кийими ар кандай түстө болгондугу талапка жооп берет. Бирок күңүрт жана токтоо түстөгү кийимдерге артыкчылык берилет. Никап же болбосо жүздү жаап жүрүү маселеси милдеттүү фарздардын катарына кошулбайт. Аялдар үчүн тигилген кенен шымды кийүүнү каалагандар анын үстүнөн сөзсүз түрдө тизеден төмөн түшүп турган кенен кийим кийүүсү милдеттүү. Кенен деп эсептелинбеген шымдарды кызылашка чейин болгон узун кийимдердин ичинен кийүүгө мүмкүн. Ал эми тар тигилген шымдардын өзүн кийүүгө тыюу салынат. Мусулман аялдардын кийген кийими таза жана жөнөкөй болуп, башка аялдарга өрнөк болуусу кажет. 29 март 2009 жыл, Бишкек. Эркектердин кийимине окшобошу керек. Ибн Аббастан айтылган бир хадисте, эркектин кийимин кийген аялга, аялдын кийимин кийген эркекке Аллахтын каргышы болсун. Бухари. Кээ бир эже карындаштарыбыз шым кийүүнү кыймыл-аракетке ыңгайлуу экен деп айтышат. Бирок Аллахтын каргышын чакыра турган иш экенин сезишпейт. Анткени Аллахтын каары бир гана чоң күнөөлөргө түшөт. Биз ошону эске алышыбыз керек. Анын ыңгайлуулугун эмес. Аял көчөгө чыкканда жыттууланып атыр себинбеши керек. Абу Даудтан айтылган бир хадисте, кайсы бир аял атыр себинип бир элдин жанынан өтсө, ал аялдан атыр жыттанса, ал аял зына кылган болот. Ошону менен бирге үнүн, басышын өзгөртпөшү керек. Ал жөнүндө Куранда, эгер такыбалык кылсаңар, мусулман эркектер менен да кумарлангандай өтө назик сүйлөшпөгүлө. Анда жүрөгүндө дарты барлар мунафык эркектер силерге кызыгып калуусу мүмкүн. Ошондуктан баары менен каадалуу сүйлөшкүлө. Аксап сүрөсү 32-аят. Эгер хиджаб кийип жоолук салына турган болсо, Аллахтын каарынан алыс болуп, башкаларга үлгү боло турган үй бүлө болоорун байкайсың. Кымбаттуу эже карындаштар, бул нерсе көпкө ойлонуп, талашып тартышууну талап кылбайт.
Биздин каалаганыбыз коомдо жашоо тынч болсо, бузукулук болбосо деген эле максат. Мүмкүн хижаб кийип, жоолук салынуу сен үчүн кыйындыр, бирок аткарса болот. Кайсыл нерсени аткаруу мүмкүн эмес. Бир адам өлүп кеткен болсо, кайра тирилтип аткартайынчы десе, мына ошол нерсе мүмкүн эмес. Ал эми бизде дале болсо убакыт, мүмкүнчүлүк бар. Ушундай көрүнүштөргө байланыштуу аяттарга көңүлүңдү бур. Кимдин таразасы жеңил болсо, сооп амалдары аз болсо, алар өздөрү зыян кылгандар. Алар тозокто түбөлүккө калышат. От алардын беттерин күйгүзөт жана анда эриндери түрүлүп, кейпи кетет. Менин аяттарым окулганда, силер аны жалганга чыгарбадыңар беле, делинет. Алар айтышат: эгебиз, биздин бактысыздыгыбыз үстөмдүк кылып адашкан эл болдук. Эгебиз, бизди бул жерден чыгар. Эгер биз кайрадан күнөө кылсак, анда биз заалымдардан болобуз. Ал: ошол жакта тозокто алыс болгула, мага сүйлөбөгүлө. Менин пенделеримдин бир бөлүгү: эгебиз, биз ишенебиз, биздин күнөөлөрдү кечир. Бизди мээримиңе бөлө. Сен мээримге бөлөөчүлөрдүн эң мыктысысың, дегендер эле. Силер аларды шылдыңга алдыңар, атүгүл аныңар шылдыңар. Мени эстөөнү такыр унуттурду. Бүгүн мен аларды сабыр кылган үчүн сыйладым. Алар ийгиликке жеткендерден болушту. Момундар сүрөсү 103-дөн 111-ге чейинки аяттар. Эй момундар, өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү отуну адамдар менен таштардан болгон тозоктон сактагыла. Анын үстүндө таш боор жана каардуу периштелер болот. Алар Аллахтын буйругуна эч каршы болушпайт жана өздөрүнө буйрулган нерселерин кынтыксыз орундатышат. Тахрим сүрөсү 6-аят. Ал эми Аллахтын Куранына каршы чыккандар үчүн тозок оту бар. Аларга өлөмүн дешсе да өлүм өкүмү берилбейт. Алардан азап да жеңилдетилбейт. Бардык каршы чыгууларды ушинтип жазалайбыз. Алар тозокто, бизди тозоктон кайра дүйнөгө чыгар. Биз мурда жасаган иштерибизден башка жакшы амалдарды жасайлы деп жалбарышат. Ошондо аларга: силерге үгүт кылган адамдан үгүт алууга жете турган узак өмүр бербедикпи? Анын үстүнө силерге эскертүүчү да келген болчу. Эми азап даамын таткыла. Залымдар үчүн эч колдоочу болбойт, деп айтылат. Фатыр сүрөсү 36-37 аяттар. Биз силерди жөн эле ойноп жаратып, силер бизге кайра кайтпайбыз деп ойлодуңарбы? Момундар сүрөсү 115 аят. Канчалаган адамдар бир кырсыкка кабылганда же ооруганда же болбосо бир жакынын жоготкондо гана бир Аллахтан башка жардам берүүчү зат жок экендигин билип, Аллах жолуна түшүшкөн. Бирок бир тууганым, сенин ден соолугуң чың, аман эсенсиң. Аллах сага жогоркудай кырсыктарды жөнөткөндө гана туура жолго түшөм деп жүрөсүңбү? Эсиң барда этегиңди жап, дегендей кеч болуп кала электе Аллахтын жолуна кайт. Шариатта айтылган эреже бар. Күнөө иште пендеге баш ийүү жок. Адамдар биз ыйман келтирдик десе эле сыналбай калып калабыз деп ойлошобу? Ыйман келтиргендердин жана жакшы иштерди кылгандардын жамандыктарын жоюп салабыз. Алардын жакшылык иштеринин натыйжасында жаман иштери таптакыр өчүрүлүп салынат. Аларга жакшылыктары үчүн жакшылык кылып сыйлык беребиз. Анкабут сүрөсү 2-ден 7-ге чейинки аяттар. Жакшылыктын сыйлыгы жакшылык менен гана болот. Кылган жакшылыгыңар үчүн сөзсүз жакшылык көрөсүңөр, башка айтканда аракетиңер эч жака текке кетпейт деген мааниде. Рахман сүрөсү 60-аят. Аллах жолуна түшүп, бирок элдер мени кемсинтет, шылдыңдайт деген эркек аялга кеңеш. Биринчи, ниетиң, ыхласың бир гана Аллах үчүн болушу керек. Куранда шайтан жөнүндө мындай дейт: чындыгында ыйман келтирип, эгесине тобокел кылгандарга шайтандын өкүмү өтпөйт. Чынында анын өкүмү аны дос кылып Аллахка шерик кошуучуларга гана өтөт. Нахл сүрөсү 99-100 аяттар. Демек кандай иш болсо да Аллах ыраазылыгы үчүн болсо, шайтан азгыра албайт. Буга байланыштуу бир окуяны айтайын. Бир даракка элдер сыйнышып, Аллахка ибадат кылууну унутуп коюшат. Алардын арасында бир адам бул нерсеге өтө капа болуп, ошол даракты кыйып салууну ойлойт. Шайтан ага адам сүрөтүндө жолугуп, анын оюна каршы чыгып, күрөшүп келет да жеңилип калат. Айласы кеткенде аны минтип азгыра баштайт. Даракты кыйып эмне кыласың? Андан көрө үйүңө бара бер, күн сайын 2 динарды жаздыгыңдын алтына таштап кетем дейт. Киши шайтандын сөзүнө алданып, даракты кыйбастан кайтып кетет. Бирок шайтан убадасында турбаган соң кыжырланып даракты кескени кайра жинейт. Шайтан кайра эле киши келбетинде жолугуп, дагы күрөшүп жеңип алат. Анда ал киши: "Сен кимсиң?" деп сурайт. Ал: "Мен шайтанмын" деп жооп берет. "Биринчи жолу Аллах үчүн даракты кесем деп чыктың эле, ошол себептен мени жыгып койдуң.
Экинчи жолу ниетиң динар үчүн болду эле, жеңилип калдың деп жооп берет. Экинчиси, ушул жолго түшкөндө Аллахка тоокел кылгын. Эгер ыймандуу болсоңор, анда Аллахка гана тоокел кылгыла. Майда сүрөсү 23-аят. Демек, Аллахка тоокел кылсаң, ал сөзсүз шайтандын азгырыгынан сактайт. Үчүнчүсү, Аллах жолунда бекем болгон. Биз силерге тартуулаганды бекем кармакла. Андагы нерселерди бекем эске туткула. Мүмкүн силер такыба болосуңар. Бакара сүрөсү 63-аят. Эй момундар, ислам динине толук киргиле. Шайтандын жолдоруна ээрчибегиле. Чындыгында ал силер үчүн ачык душман. Бакара сүрөсү 208-аят. Төртүнчү. Мен ибадат кылып жатам деп эл арасында бой көтөрбө. Кубанба, чындыгында Аллах көпкөндөрдү жакшы көрбөйт. Касас сүрөсү 76-аят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде 3 түрдүү нерсе адамды кыйроого алып барат. Ал ач көздүккө чакырган байлык, көңүлүн напсисин ээрчүү, адамдын өзүнө өзү маашырлануусу. Сахих хадис. 5. Көп истигфар айт, кечирим сура. Истигфар айтуу күнөө кылган адам үчүн гана эмес, ар бир жакшы иштин артынан да айтышыбыз керек. Аллахтан кечирим сурагыла. Чындыгында Аллах боорукер, мээримдүү. Бакара сүрөсү 199-аят. Ошондо эгеңди мактоо менен даңктагын, жана андан кечирим сура. Албетте ал тоолорду кабыл кылуучу. Наср сүрөсү 3-аят. Бардык күнөөлөрү кечирилген пайгамбар да өз сөзүндө мындай дейт. Аллахка ант. Албетте мен күн сайын Аллахка 70-тен ашык истигфар айтып кечирим сураймын. Бухари. 6. Аллах үчүн өзүңдү төмөн ал, кичипейил бол. Мухаммед Аллахтын элчиси жана аны менен бирге болгондор капырларга катаал. Ал эми бири-бирине мээримдүү. Алар руку сажда кылышып, Аллахтын ырайымын жана ыраазчылыгын талап кылышканын көрөсүң. Алардын белгиси маңдайларында сажданын изи. Фатх сүрөсү 29-аят. 7. Аллахтан коркуп, дайыма үмүт менен жашоо керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Алла айтты: Мен пендемдин күмөнүндөмүн. Ал мен истесе, мен ал мененмин. Ал пендесинин тообосуна кубанат. Анын кубанычы силердин бирөөңөр чөлдө улоосун жоготуп, кайра таап алгандан да каттуураак. Ким мага бир карыш жакындаса, мен ага бир билек жакындаймын. Ким мага бир билек жакындаса, ага мен кулаш жакындаймын. Ал мага басып келсе, мен ага карап чуркап барамын. Муттафакун алейх. 8. Аллахтын арам кылган нерселеринен алыс болуу керек. Силерге арам экендиги билдирилгенден башка малдар адал кылынды. Эми ыплас сөлөкөттөрдөн сактангыла. Ошондой эле жалган сөздөрдөн сактангыла. Хач сүрөсү 30-аят. 9. Ушул жолго түшкөндөн кийин сабырдуу болуш керек. Адамдар биз ыйман келтирдик дешсе эле сыналбай калып алабыз деп ойлошобу. Биз аларга чейинки болгондорду да сынаганбыз. Албетте Аллах чынчылдарды да, жалганчыларды да билет. Анкабут сүрөсү 2-3-аяттар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде мындай дейт. Албетте Аллах байлыкты сүйгөн да, сүйбөгөн да пендесине берет. Бирок динди сүйгөн пендесине гана берет. Демек сенин ушул жолго түшкөнүң Аллах сени сүйгөндүгүнүн белгиси. Анан кантип Аллах сага зыян жеткирсин? Бала менен кыз же эркек менен аял ортосунда күнөө же күнөө эмес байланыш болушу мүмкүнбү? 1. Күнөө болгон байланыш эки тараптан тең бири-бирине кызыгуу болбостон эле сүйлөшүп достошуусу. Бирок мунун аягы бузукулук менен аяктайт. Ошондуктан динде бул байланыш арам деп эсептелет. Анткени кыз ата-энесине каргыш алып келиши мүмкүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: Эркек менен аял жалгыз калса, үчүнчүсү шайтан болот. 2. Күнөө эмес байланыш. Адеп-адаттардын негизинде аял эркек же кыз жигит харамга жол бербей, өтө зарыл болгон гана бир ишти экөөсү бир бөлмөдө жалгыз калбастан талкууласа. Б. Кыйынчылыкта бири-бирине кеңеш айтса. В. Муктаж болгон убакта бири-бирине жардам берсе. Г. Эң негизгиси жаш уруун болбой, бузукулуктан алыс болсо, зыяны жок. Ушул жогоруда айтылган күнөө болгон байланыштын туура эместигин эки үңүттөн түшүндүрөбүз. Биринчиси жашоодон, экинчиси шарияттан. Биринчиси жашоо турмуштан. 1. Өтө ачык болуп, достошуп бекем алакада болуу бул балга уксуз кошкондой. Анткени бул достошуу спектакльде роль ойногонго окшоп, алар бири-бирине жакшы көрүнгүсү келип, кийимин, үнүн өзгөртүп, жаман жагын жашырат. Тескерисинче, менин эң чоң айыбым бардык нерсени ачык айта берем деп өзүн мактайт. Натыйжада экөөсү тең бири-бирин алдап жатпайбы? 2.
Эркек бул алакадан көңүл ачып рахат алып, бардык кайгы муңун унутат. Анын максаты каалоосуна жетүү. Ал кыз сулуу эмеспи кызыктырбайт. Телефондонбу же чогуу отуруп сүйлөшөбү, эркек көңүл ачып, максатыма жетем дегени айдан ачык. Ошол эркектин урмат сыйын көргөн аялдын сезиминде бекем ишеним пайда болот да, назиктик менен кабыл алат. Эркек болсо ролго кирип, коолук менен мамиле кылат. 3. Эгер ушул алака бузукулукка алып барбаса да, биз аны дурус же шарият уруксат берет деп айтпайбыз. Анткени ушулар бузукулукка жол ачат. Мисалы А. Көз караш, Б. Жылмаюу, В. Саламдашуу, Г. Таанышуу, ошентип улана берет. 4. Качантан бери элдин жасаганы бизге жакшы үлгү болуп калды. Же арак ачык айкын сатылып калса эле ичсе болот дегенби? Аллах Куранда: "Арам нерсенин көптүгү сени кызыктырса да, ыплас менен таза тең эмес. Жакшылык менен жамандыктын акыретте ээлөөчү даражалары. Андыктан, эй акыл ээлери, такыба болгула, мүмкүн кутуларсыңар" деп айт. Майда сүрөсү 100 аят. 5. Экөөсү да сүйлөшкөндө бири-бирине ушунчалык сулуу көрүнөт, бирок чынында андай эмес. Мүмкүн аял ошол эркекти тандамак эмес, же эркек да аны тандамак эмес. Экөөндө тең айыптар бар. Ошого карабастан бири-бирин жоктоп байланышын үзбөйт. Анын сыры эмнеде? Жообу: шайтан экөөнө тең бири-бирин сулуу көрсөтүп коет. Бардык кемчиликтер ага сулуу көрүнөт. Анткени алар биздин кылгандарыбыз катачылык эле болбосо күнөө эмес деп ойлошот. Ошентип көп нерсени жеңил санап күнөөгө бата беришет. 6. Аял заты көбүнчө сезимге азгырылып, мага ушунча көңүл буруп сыйлап жатса, пайдаланып калайын дейт. Эркек болсо анын проблемаларына шериктеш болмуш боло коет. Аны ошол проблемадан куткарбаса деле аял ага ишенет. Ошол эле убакта эркектин көз карашы аялдын сезиминдей эмес, жасалма болот. Эркек болсо өз чеберчилиги менен аны сыйлап, урматтаган киши көрүнүп, анын ишенимине кирет да экинчи этапка өтөт. Проблемаларды айтып, ой пикирлерин ортого салса, кыз байкуш менин проблемаларымды ушул гана чечет, түшүнөт деген ойго кадалат. Ошентип ал жигит кыз үчүн дарылоочу дарыгердей ишенимине кирет. Бирок ушул жерде эскерте кетчү нерсе, кыз сезимдерине азгырылып, ушул жигиттен пайдалангысы келет. Ошентип кыз өзүн өзү капканга салып бергенин байкабай калат. Экинчи, шарият жагынан. 1. Баарыбызга маалым болгондой эле ал экөөсү таза жакшы ниеттүү болсо да бири-бирин карашат. Аллах Куранда айтат: "Эй Мухаммед, момундарга айткын, ар кайсы аялдарды карай берүүдөн көздөрүн сакташсын." Нур сүрөсү 30 аят. Момун аялдарга айт, ар кайсы эркекти кароодон көздөрүн сакташсын. Нур сүрөсү 31 аят. Бул Аллахтын буйругу эркектерге гана чектелген эмес, аялдарга да тиешелүү. Умму Салама айтат: "Мен пайгамбардын жанында элем. Ал жерде Маймуна да бар эле." Бир маалда жаныбызга Ибн Умму Мактум келип калды. Ал убакта Аллахтан хиджаб буйрулган эле. Пайгамбар бизге хиджаб салгыла деп буйрук берди. Биз айттык: "Ал деген сокурго, бизди көрбөсө, билбесе." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Эмне, силер да сокурсуңарбы? Силер аны көрүп турасыңарго." Абу Дауд, Тирмизи. 2. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Эркектердин катарынын эң жакшысы алдыңкысы, жаманы арткысы. Аялдардын катарынын эң жакшысы акыркысы, жаманы алдыңкысы." Кала берсе, намазда да эркектердин кыймыл-аракеттерине көзү түшүп, үнүн уккандан алыс болгондугу үчүн аялдардын акыркы катарын мактаган. Азыркы учурда бул менин группалашым, же чогуу иштеймин, мамилем жакшы, ниетим түз деген аялдарга жол болсун. Эмне, сенин ниетиң түз, дагы пайгамбардын убагындагы аялдардын ниети түз эмеспи? 3. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мен артымда эркектер үчүн аялдардан өткөн зыяныраак фитна, бузукулук калтырган жокмун." Бухари, Муслим. Демек аялдар эркектерди азгыра турган болсо, кантип алар чогуу отурат? Кантип алардын арасында достук болушу мүмкүн? 4. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Силердин бирөөңөр чоочун аялды кармагандан башына темир ийне сайылганы жакшыраак." Эркек менен аялдын ортосунда окуудабы же жумуштабы күнөө эмес байланыш же достук деген болбойт. Күнөө эмес байланыш деген бул өзүн өзү алдагандык, андан Аллах да пайгамбар да ыраазы болбойт. Эмне үчүн биз батышты ээрчийбиз? Алар аялдын сулуулугунан пайдаланышат, алар менен акча табышат. Сулуулугу кетсе, суусу сорулуп, ыргытылган лимондой кылып таштап коюшат. Өзүбүздүн жакшы сапаттарыбызды таштап, батыштын жамандыктарын качанга чейин үйрөнөбүз? Качанга чейин бирөөлөрдүн мээси менен ойлонобуз? Маймылдай болуп бирөөнү туураганыбыз качан калат? Дос күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат. Кеч боло электе ойлонгун, ойгонгун. Аллахтын алдында жооп берер күнүңдү унутпа. Урматтуу эже карындаш.